Акча тууралуу 3 коркунуч. Заманбап дүйнөдө акча, каржы, ийгиликтин сырлары тууралуу ушунчалык көп айтылып жатат, бирок анын кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин билбей, башыңыз айланып калган учурлар болобу? Ошентсе дагы сизге бүгүн акча табууга, байлыкка ээ болууга керек болгон, чындап эле иштей турган 3 сырды Barometer Check It KG сунуштайт. Бул 3 программаны туура колдоно билсеңиз, кайсы учур болбосун сизди максатыңызга жеткирет. Акча үчүн эмес, аны сатып ала турган нерсе үчүн иштеңиз. Көпчүлүк ийгилик тууралуу баяндарда позитивдүү ой жүгүртүү тууралуу айтылат. Кыялдан бай болосуң деген сөздөр көп жазылат. Бул нерсе таптакыр иштебейт. Акча бул максат эмес, акча бул бир нерсе сатып алууга төлөй турган кагаз. Сиз мисалы үлпөт көйнөгүн сатып алып жатып, кооз кийим кийүү эмес, бактылуу үй бүлөлүк жашоону кыялданасыз. Көйнөк болсо сизди бул кыялга алып бара жаткан аксессуар гана. Акчага дагы ушундай мамиле жасаңыз, аны алгандан кийин эмне аларыңызды ойлонуңуз. Максатыңыз жок туруп эле акча тууралуу кыялдана берсеңиз, ал эч качан ишке ашпайт. Акча бул сиздин каалоолоруңуздун узун тизмелерин ишке ашырууга керек болгондо гана табыла баштайт. Акчадан коркпоңуз. Акчадан дагы корккон киши болмок беле деп жылмайып алсаңыз керек. Эгерде кымбат ресторанга баргандан кысылсаңыз, кийимдин же буюмдун баасын карап алып, бул мен үчүн эмес десеңиз, бул акчадан коркконуңуздун белгиси болуп эсептелет. Жалпысынан көп акча жүргөн жерде өзүңүздүн тарелкада эмес сезе баштасаңыз, анда сизде жакырчылыктын программасы иштеп жатканын белгиси. Андан кантип арылам десеңиз, албетте атайын психолог адистерге барып иштеп, деструктивдүү программалардан арылыңыз. Мага мындай люкстардын кереги жок деп ичиңизден асман айдан кетип чамына баштасаңыз, өзүңүз билиңиз, ал да байлыкка карата сиздин тандооңуз. Акчасыз калгандан коркпоңуз. Ар бир адам үчүн бул өтө чоң сыноо. Азыр акчаны буга коротуп салсам эмне болот деген ой ар бир адамда иштеп турат. Ошондуктан көп адамдар жумуштары жакпаса да иштеп жүрө беришет. Акча чындыгында көп, бирок аны иштөөнүн ыкмаларын өздөштүрүү керек болот. Ал үчүн анын кенен коротуп жана кенен тапкандай программаны ишке киргизүүңүз керек болот. Акчаны көбөйтүш үчүн аны капчыкта кантип сакташ керек? Азыркы жашоодо адамдар акчага, байлыкка жана ийгиликке тиешелүү ырым-жырымдарга көп көңүл буруп жүрүшөт. Ойлонсок, акча капчыкта кандай салынганында эмне айырма бар? Бирок акча каражатты сактап калууга эле эмес, аны көбөйтүүгө да колдонулган көптөгөн ырымдар бар. Аны колдонуунун эч кандай оорчулугу жок. Бир жолу Альберт Эйнштейнден сурашыптыр. Эгер ырым-жырымдарга ишенбесеңиз, эмнеге босогоңуздун үстүнө аттын такасын кагып койгонсуз? Окумуштуунун жобу. Ырым-жырымдарга ишенген-ишенбегениме карабай орундала берет. Балким сизге ырым-жырымдар чын эле сандырактай көрүнөт, бирок чындыгында анын баары өз байкоолору менен билгендерин мураска калтырган биздин ата-бабалардын тажрыйбалары да. Акчаны чакырган ырымдар. Кийинки жолу айлык акыңды алганда үйүңө алып кел. Ошол эле күнү коротуп баштаба. Эгер бир нерсе сатып алыш керек болсо, башка катылган акчаларыңды же пластикалык картаңды колдон. Жаңы түшкөн акча сенин башка чогултулган каражаттарың менен кошо үйдө түнөш керек. Акча тактыкты сүйөт. Демек сен дайым капчыгыңда канча акча каражаты бар экенин так билишиң керек. Акчаны капчыкта өзүңө бет жагы менен карагандай кылып сакта жана чоң куперадан кичинекейине көздөй тизмектеп сал. Чоң купералар сен капчыкты ачканда сага жакынкы бетинде болушу керек. Акчаны тоголоктобо жана купераларды асты-үстү кылып салба. Капчыкта дайым бактылуу купера салып жүр. Кайсы купера бактылуу жана материалдык ийгилик алып келерин кантип аныктайбыз? Куперанын номеринин акыркы 2 саны сенин туулган жылың болушу керек. Эгер акыркы 3 же 4 саны туура келсе, андан да жакшы. Мындай купераны табыш кыйын. Эгер таап калсаң, ал сенин жеке талисманың болуп калат. Бул купера сени өзү табышы керек. Аны атайын издегендер болбойт. Капчыкты кат, талон же чек сактоочу орун катары колдонбо. Капчыкта акча жана банк карталар гана болушу керек. Ошондой эле туугандарыңдын жана жакындарыңдын сүрөттөрүн да салба. Алар керектүү энергетиканы туура эмес жакка бурат жана акчанын агылып келишине жол тосот. Өзүң көргөндө эч кандай деле оорчулугу жок. Акчага сый мамиле кылсаң, ал сага да ошондой жооп кайтарат. Булак анан чекиткейжи. Ийгилик сырлары. 30 жаштагы миллионердин кеңеши. Мындан бир аз убакыт мурун Сэм Альтман аттуу миллионер 30 жашка чыкты. Ошого байланыштуу ал өз тажрыйбасына негизденип жана жолдошторунун суранычы боюнча ийгиликке кантип жетишкендиги боюнча бир нече кеңеш жазган. Үй бүлөңөр менен досторуңарды эч качан өзүңөрдүн артыкчылыктуу иштердеги тизмеңердин эң артына таштабагыла. Эгер кызык болсо таң атканча сүйлөшкүлө.
Кантип ийгиликтүү болуш керек, бир ишти тандагыла, ошого бүткүл дитиңерди койгула, өзүңөргө ишенгиле. Байланыштарды өнүктүргүлө, таланттуу адамдар менен баарлашып, таанышып, катуу иштегиле. Кызыктуу эмес ишти жакшы аткаруу мүмкүн эмес. Кайсы ишти кармасаңар, ошол иштин эң мыктысы болууну максат кылгыла. Ал тургай силер бул максатка жетпей калган күндө деле, күндөрдүн бир күндөрүндө ого эле бийикте турган болосуңар. Өзүңөргө жоопкерчиликти алгандан жана тобокелчиликтен коркпогула. Акча бакытты сатып ала алабы, жокпу билбеймин, бирок ал эркиндикти сатып ала алат. А бул аз нерсе эмес. Акчанын тартыштыгы сыгылууга алып келет. Көп учурда акча табуу иши аны сарптоого караганда кыйла кызыктуу болуусу мүмкүн. Адамдар менен көп сүйлөшкүлө, узун макалаларды жана китептерди көп окугула, телевизорду аз карагыла. Ар бир күнгө, жылга жана 10 жылдарга так максат койгула. Пландаштыруу жакшы иш, бирок силерде күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк болуп калса, аны сөзсүз пайдалангыла. Бир аз тескери туюлган иштерди жасоодон коркпогула. Акылдуу, кызыктуу жана амбициялуу адамдар менен катнашууга жетишкиле. Аларга иштеп бергиле жана аларды өзүңөргө иштеткиле. Биз бара-бара өз чөйрөбүздөгү адамдарга окшошуп каларыбыз бул чындык. Алаксуулардан кутулгула. Бул өтө маанилүү. Өзүңөрдү бир максатка багыт алууга мажбурлагыла. Барып бул иш өз жемишин берет. Азыраак тынчсыздангыла. Дүйнөдөгү иштердин көпчүлүгү биз ойлонгончолук эле опурталдуу эмес. Көп адамдар алдыда эмне күтүп турганын билбей тобокел кылуудан өтө коркушат. Менткендер бийиктикти эч качан көрүшпөйт. Эмнени кааласаңар так ошону сурагыла. Эгер бир нерсени жасабай калдым деп өкүнө турганыңарды билсеңер, анда ошол ишти жасагыла. Машык кыла, туура тамактангыла, эс алгыла, муну силер ансыз деле билесиңер. Жаштык улуу нерсе, аны бошко көрбөгүлө, аны эч бир акча кайтара албайт. Өз ата-энеңер менен бат-бат сүйлөшүп тургула, аларды сүйгүлө, катташкыла, сукалактык менен үйрөнгүлө. Кандайдыр жаңы нерселерди көп жасагыла, жаңы иш-аракет убакыттын өтүп жатканын сезүүдөн гана алаксытпастан, бир жерде көп отуруп калуудан куткарып түшүнүк сезимди байытат. Көпүрөлөрдү өрттөбөгүлө, адамдарды кечиргиле, курулай мансап кубагыла, мазмуну жок мансап түккө да турбайт. Нерселердин көпчүлүгү ченем менен пайдаланылса, зыян кылбайт. Эгер ашыкча пайдаланылса, дээрлик бардык нерселер зыян алып келет. Коркуу өмүрдүн ажыралгыс бөлүгү. Мен ал нерсе акылдуу жана амбициялуу адамдарга көбүрөөк тиешелүү экендигин байкадым. Менимче адамдардын көпчүлүгү коркунуч тууралуу өтө тез ойлонгондуктан ушунчалык тырышуу менен иштешет. Көп эле даттана бербеш керек, адамдар аны жактырышпайт. Башкалардын ийгиликке ич күйгүзбөгүлө, бирок көп адамдардын силерге ичи күйсө, аларды байкамаксан болуп койгула. Эгер убактыңар болсо, анда силер кайсы гана нерсеге болбосун ыңгайлашып кете аласыңар. Ишти кандай кылаардан мурда бир нече секунд ойлонгула. А эгер ачууңар келип турса, бир нече минутта ойлонгула. Күндөр узак, ал эми 10 жылдыктар кыска.